Айканыш Талас мамлекеттик университетинин Ош декларациялык алкагында Ошко ички мобилдүүлүк боюнча Ош мамлекеттик университетине келдим. Мен Омаркызы Зура ички мобилдүүлүк боюнча ушул жака Ош мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетине тапшыргам. Мен Ибайдуллаева Курсанай, Ош гуманитардык педагогикалык институтунан академиялык мобилдүүлүк боюнча ички мобилдүүлүк менен Ош мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде бир семестр окуп жатам. Мен Абдымалик кызы Алтынай, Баткен мамлекеттик университетинин ички мобилдүүлүк боюнча Ош мамлекеттик университетинин дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетине келдим. Мен Мамналы кызы Кумшай, Жалал Абад мамлекеттик университетинен Ош мамлекеттик университетинин бизнес и менеджмент факультетине ички мобилдүүлүк боюнча окуп келдим. Менин атым Чыңгыз Шабаража. Мен Кыргыз-Түрк Манас университетинен, бул Ош мамлекеттик университетине теология факультетине бул мобилдүүлүк программасы менен окууга келдим. Саламатсыздарбы? Мен Кыргыз-Түрк Манас университетинен теология факультетинен келдим. Я Капарбек кызы Бегинжа, студентка Кыргызско-Российского славянского университета, медицинский факультет. Я приехала сюда учиться по программе «Академическая мобильность» в Ошский государственный университет, медицинский факультет. Здравствуйте, уважаемые студенты. Я Абдумунова Айданур, приехала из города Жалал-Абад, из Жалал-Абадского государственного университета медицинского факультета. Я приехала в город Ош по программе «Академическая мобильность» в рамках Ошской декларации. Биз Касым Кинстантов атындагы Сколь мамлекеттик университетинин кыргыз филология искусство жана педагогика факультетинин 1-курсунан Ош декларациясынын алкагына ылайык Ошмунун кыргыз филология жана журналистика факультетинин 1-курсуна келдик. Мен Асана Еркинай, Жалал Абад мамлекеттик университетинин филология факультетинен Ошму декларациясынын ички мобилдүүлүк программасынын негизинде бир семестр окууга келгем. Мен Алмазулла Мамдубек, ушул эле Ош шаарындагы Ош гуманитардык педагогикалык институтунан Ошмуга мобилдүүлүк боюнча келдим. Мен Акжол кызы Гүлзара, Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл Кия педагогикалык университетинен келгенмин. Саламатсыздарбы? Биз Нарын мамлекеттик университетинен келгенбиз. Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин дизайн бөлүмүнө келгенбиз. Саламатсыздарбы? Мен Калыбекова Назгүл Акылбековна, мен Ушунал Арабаев атындагы университеттин ички мобилдүүлүк боюнча Ош мамлекеттик университетине 2-курсуна бир семестр окууга келдим. Биз Жалал Абад мамлекеттик университетинин атынан ушул Ош декларациясынын алкагында бизнес жана менеджмент факультетине өзүбүз тажрыйба алмашканы окууга келдик. Мага Ош мамлекеттик университетинин жакканы өзгөчөлүктөрү мугалимдеринин билим деңгээлинин жогорулугу, ошондой эле өтүп жаткан методдору өзгөчөлүктөрү менен айырмаланып турду. Сабак берип жатканда дагы алардын жеңил жеткиликтүү кылып студенттерге баардыгына аябай көңүл бурушуп, жакшы деген эмеде калып атабыз да. Баардык мисалы студенттер үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Мисалы ар бир аудиторияларда электронный доска, баардык компьютерлер менен, интернеттер менен камсыз болгон. Библиотекаларда дагы китептер дагы жеткиликтүү деп айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде биз дагы далай жолу китепканага кирип билим издеп дегендей. Анан студенттердин жакшылыгы өтө жөнөкөй, меймандос келишет. Абдан жакты бизге. Ошондой эле жатакана жөнүндө айтсам, биз бул жакта жатаканада акысыз жашадык. Бул жакта шарттар баардыгы толугу менен түзүлгөн. Өзгөчөлөнүп бизге дагы бактадагы эжелер, комендант агайлар бизге аябай өзгөчө көңүл буруп турушат. Бул жерде кошумчалап кетсем, бизде ушул Ош мамлекеттик университетке мобилдүүлүк ички мобилдүүлүккө уюштурган агайларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Дагы бул жерден бизге жаккан нерселери көп болду. Элдери дагы меймандос келишет экен. Дагы биз сунуштап кетсек, бизге келгиле, биз эмкиде дагы көбүрөөк болуп келебиз деген үмүттөбүз. Негизи бул жак мага аябай жакшы таасир калтырды. Ушундай көп нерселерди үйрөнүп алдым, көп нерселерди биле алдым, өзүмө көп нерселерди ала алдым жана жакшы достор таап алдым. Түбөлүк бир өмүр кала турган достор таап алдым. Жана ушул жерге келип ушундай шарт барда, ушундай ички мобилдүүлүк барда, ушул жака келип
башка досторумду да чакырып кетем, ушул жерге келип окуп кеткиле. Силер жакшы нерселерди аласыңар деп ишеништемин. Анан негизи ыраазычылык билдирип кетким келет, ушу убакыттан пайдаланып, шарттан пайдаланып, ушул жердеги баардык мугалимдериме, айрыкча Ашрали Фириаз агайга ыраазычылык билдирип кетким келет. Сизге ушундай рахмат, ушундай мага мотивация берип, бир өмүрлүк жардам бердиңиз. Сиздин сөздөрүңүз ар дайым жүрөгүмдө кала турган сөздөр болду, чындап. Эч качан унутпайм. Сизди мен мындай устатым катарында көрүп калдым негизи. Анан жана досторум, группалаштарым мага колдоо көрсөтүп, мени өздөрүнүн катарына кошуп, мага ар дайым жардам берип турган үчүн группалаштарыма ыраазычылык билдирем. Жана ошо баардык досторумду ушул жака келип, окуп, өзүңөрдүн билимиңерди өстүрүп кеткиле деп сунуштайм. Бул жерде мага окуу методикасы жана досторумдун жакшы мамилеси жаккандыгы үчүн дагы экинчи жолу келип отурам. Менден кийинки келген досторум дагы келип, ушул факультеттен татыктуу билим алып кетишин каалайм. Бул факультеттин, айрыкча бул университеттин студенттери негизинен баардыгы эле аракетчил жана өздөрүнүн койгон максатына умтулган ушундай студенттер экен, оптимист студенттер экен. Мага ушулар жакты. Анан айрыкча мугалимдер студенттерге талап койгону, талапты күчтүү койгону мага аябай жакты. Башка досторума да башка университеттен келген, башка университеттин студенттерине да мен ушу ички мобилдүүлүктү сунуштайм. Себеби дегенде четке чыккан сайын адам өсөт экен. Ош декларациясын түзүп, ушул Ош декларациясы боюнча ички мобилдүүлүктү жолго койгон Ошмуга аябай ыраазычылык билдирип кетем. Анан бул жерде мага билим берген эжекелерге, агайларга терең ыраазычылыгымды билдирем. Бул жакта бир канча досторду арттырдым. Окутуу методдору да башкача экен. Окутуучулары күчтүү. Ош мамлекеттик университетинин жамаатына жана ректоруна терең ыраазычылыгымды билдирем. Башка студенттерге дагы ички мобилдүүлүк боюнча келип окуп кетишин каалайт элем. Себеби кругозор бир канча өсөт. Бул ички мобилдүүлүктүн келечеги кең экенине ишенем. Мен бул келгеним үчүн такыр өкүнбөйм. Себеп дегенде мен бул программадан көптөгөн ийгиликтерди алдым. Көптөгөн оюмдун кеңейүүсүнө, дагы билимимдин дагы да өнүгүүсүнө көп салымды коштум деп айта алам. Дагы айта кетсем, мен бул жерден көптөгөн досторумду таптым. Жана дагы Ош элинин кандай гана өтө меймандос эл экенин үйрөнө алдым, биле алдым. Себеп дегенде биз бул жерге келгенде эле бизди өтө жакшы тосуп алышты. Жана да бизге бул жерден жатаканадан чогуу жашагандыктан жатаканадан көптөгөн жакшы досторду таптым деп ишеничтүү түрдө айта алам. Жана да бизге бул жерде мугалимдер өтө жакшы мамиле кылышты, көптөгөн билимдерди беришти. Мен бул келгеним үчүн такыр өкүнбөйм, жана бул жактагы тапкан досторумду эч убакта унутпайм деп ишене алам. Мен айта кете турган болсом, мен бул программа менен дагы да келүүсүн көптөгөн студенттерге сунуштайт элем. Буну дагы да өнүктүрүп, студенттердин өнүгүүсүнө дагы да салым кошсун деп ишеничтүү түрдө айта алам. Себеп дегенде бул жерге келген студенттер такыр өкүнүшпөйт, көптөгөн билимдерди ала алышат. Ушул баштап жаткан проект өтө сонун проект деп ойлойм. Себеп дегенде Кыргызстандын 7 областынан келип, ошондой эле борбор шаарыбыз болгон Бишкектен келип, Ош жергесинде окуп жатышат. Бул Кыргызстандагы түндүк түштүк деген проблеманы чечүүгө өтө чоң салымын кошот деп ишенем. Бул жактан мен эмнени алдым десем, көз караш кеңейет экен. Ош элинин өзгөчөлүгүн, жөнөкөй эл экенин, меймандос эл экенин көрдүм. Аябай терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошол менен бирге Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков агайыбызга терең ыраазычылык, аны менен бирге Семетей агайыбызга да терең ыраазычылыгымды билдирем. Башка студенттерге дагы сунуштайм. Ушундай келип, өзүбүздүн мекенибиздеги ошо Ош жергесине келип окуп кетүүңүздөрдү өзгөчө Ысык көл, Нарын, ошо түндүк тараптан келип окуп кетсеңер, Ош жөнүндө, түштүк эли жөнүндө оюңар өзгөрөт деп ишенем да. Мне понравилось здесь обучение. Обучение в ОШГУ, медицинский факультет, отличается от нашего КРСУ тем, что здесь есть система АВН, то есть компьютерная система. Также в ОШГУ созданы все условия для
студентов, есть все базы медицинские, клиники, также в больницах очень хорошие условия для студентов. Также я сейчас прохожу практику в поликлинике, там также очень хорошее отношение к студентам. Мне, в общем, понравилось то, что еще в городе Ош очень люди хорошие, народ очень гостеприимный. Я также в Бишкеке, в Кырсу буду всем советовать приехать по программе «Академическая мобильность» и посмотреть город Ош и проучиться в Ошском государственном университете. Мне очень понравилось. Спасибо хочу сказать ректору и всему ОШГУ, то, что создали такую программу «Академическая мобильность» и дали студентам посмотреть Ошский государственный университет и город Ош. Спасибо. Я бы хотела вам посоветовать эту программу, так как является эта программа очень хорошей для того, чтобы приобрести друзей, для того, чтобы увидеть другие города, другие места, другие университеты, узнать о их методах обучения, а также побывать и усовершенствоваться как личность. Я выражаю огромную благодарность директору Ханабеку Абдулла Осиповичу за то, что предоставил нам такую возможность, чтобы осуществить свою мечту, с помощью которой мы смогли уже подружиться со многими студентами из других городов, а также приобрести, а также побывать на других городах и узнать о методах обучения. Ошмуга келгендеги биринчи эле көз караштарыбыз жалаң оң жагына болду. Себеби дегенде бул Ош шаары эң биринчиден эле аябай таза шаар экен. Адамгерчиликтүү адамдары жана Ошмундагы алган таасирлерим бул эң биринчиден Ошмунун биринчи максаты бул студенттерди, адамдарды адамгерчиликке үйрөтүү. Жана ошондой эле биз бул жерден аябай адамгерчиликтүүлүктү көрдүк биринчиден. Андан кийин бул студенттери абдан активдүү жана мугалимдердин берген сабактары методу башкача жана абдан таасирлүү болуп жатты. Учурдан пайдаланып, КЛБ2 17 тайпасынын куратору Камардинова Уялкан эжеге терең ыраазычылыгымды билдирем. Анткени Уялкан эже мен башында келгенден тартып эле сабактардан эч кандай кыйналган жокмун. Ошол бир аз кыйынчылыктар болгон болсо, кураторум өзүнүн жакшы пикирлерин айтып, бул жака көндүрүп алды, өзүнүн энесиндей жакшы тосуп алды. Ал эми башка ага эжейлер дагы эң сонун деген тажрыйбаларын көргөздү, эң сонун деген сабактарын өтүп беришти. Ал эми Ошмудагы студенттерди Скөл мамлекеттик университетине чакырып кетем. Ошмуга келгендеги алгачкы таасир калтырган бул мага жаңы досторду табуу мүмкүнчүлүгү болду. Ошмуда мен 20-жазымды тосуп, аз убакыт болсо дагы Ошмунун жашоочусу катары жашап жүрдүм. Ошмуда окуу процессинен мага профессордук окутуучулук курамдын берген өткөн лекциялар абдан таасир калтырды. Алардын бири Элчиев агай, Жанбай Элчиев жана Сатылмай Момуналиев агайлардын лекцияларында мен өзүмдү абдан башкача сезимдер менен таасирленип лекцияларда болдум. Ошондой эле Ошмунун билим лицейинде педагогикалык практиканы өтөдүм. Ал эми фольклордук практикада болсо мен Чоң Алай районундагы Жарбаш айылында 15 күндүк практикада болдум. Мен бул Ошмуга келүү аркылуу ОИПнин жана Ошмунун билим деңгээлин кандай экенин байкап салыштырып калдым. Мисалы, окуу системасындагы айырмачылыктар бардыгына сунуштайтылам. Ошо мобилдүүлүк боюнча келип, жер көрүп, билим деңгээлин салыштырып кандай экенин жаңы досторду тапкыла демекчимин. Бул жака келгенде биз мугалимдер, студенттер өзгөчө жакшы кабыл алышты. Анан сабакты да жакшы өтүп экен. Мен өзгөчө белгилеп бир нерсени айткым келет. Ош мамлекеттик университетинде мугалимдер жана студенттер адамгерчиликти, гумандуулукту эң жогорку деңгээлде коюп экен. Мен ошол нерседен өзгөчө таасир алдым. Биз келгенде ресторанда болуштук. Эмгек Исаков ал инсандагы ушунчалык өзгөчө адамгерчиликти, гумандуулукту жогорку койгон адам экен. Канчалык билим алган, анын башкаларга пайдасы тийлесе анын кереги жок. Эгерде сен адамдык касиет болсо деп айтты. Мен ушул нерсени бир ал кишини эмес, педагогика факультетинин деканы Бакыт Кавказовичтен да көрдүм. Ал агайды бул жерде студенттер, мугалимдер дагы артынан жакшы сөздөрдү айтат экен. Ошол негизи мындай
адам да ошол нерсе алса өнүгүү болот. Мен ойлойм ошонун дагы өзгөчө келечек экенин деп айтам. Мындан кийинки иштерге дагы ийгилик каалайм. Мен бул жакка келгендин негизги максаты бул дагы билимимди тереңдетүү жана дагы ар кандай досторду табуу, алар менен пикир алышуу негизги максатым болгон. Бул жактын негизги айырмачылыктарын айта кетсем, бул жактагы мугалимдерди мен байкаганым бул мугалимдердин студенттер менен кеңири байланышуусу. Андан тышкары эң негизги биринчи эле келгенде биздин группалаштарыбыз бизге аябай жылуу мамиле кылып, жакшы тосуп алышкан. Дагы мугалимдер бул жактагы мугалимдер дагы өзгөчө бизди баалап ар кандай сый урматтарын көрсөтүшкөн. Бул жакта мен негизинен бул жак экинчи жолу кайрадан келип жаткан учурум. Биринчи семестрде келгенде мени жылуу тосуп алышкан. Бул жактагы ар кандай интерактивдүү доска менен сабак өтүшөт жана дагы компьютерлер кеңири. Бул жактагы мугалимдердин сабак өтүү методдору башкача болот. Анан китепканадагы бул жактагы ар кандай китептерди каалаган китебиңди таап алсаң болот. Бул жакка келгенден бери ар кандай иш-чаралар уюштурулуп жатат. Экинчи курстар аралык жарыштар болду. Жаңы жылга карата дагы Нооруз майрамына карата ар кандай жарыштар болду. Мен ушулардын бардык эмелерге катышып келдим. Ар кандай дагы дебаттар болду, ошолорго катыштым. Мына эмелер аралык олимпиада факультеттин ичиндеги ар кандай жарышуулар болду. Ошолорго дагы катышып келдим. Эң эле алгачкы жолу келгенибизде биз Канибек Исаков ректор менен жолуктук. Андан сырткары бизди Себете Амиралиев агай бизди Ошмо мамлекеттик университетинин канча факультети болсо ошолорго айлантып, Ошмонун канча факультети бар, канча студенти бар жана дагы Ошмонун тарыхы менен тааныштырып кетти. Бул жактагы ректорго бардык мугалимдер жамаатына чоң рахматымды айткым келет. Азыр жашоо шартыбыз жакшы. Азыр общагада жашап атабыз. Биякта общага бөлүп берген бүт нерсе условиясы түзүп беришкен. Бияктагылар жакшы буюрса, бардыгы жакшы. Анан биз дагы ошо кийинки эмки күзгүгө ошо биз дагы досторубузду айтып, нарындагы досторубузду айтып, бүт баарын жакшы жактарын айтып атабыз. Ошолор алар да кызыгып атышат, келген атышат да. Биякка негизи аякка дагы жакшы ошо маалымат берип, жакшы эме кылса, көп студент келип, бияктан билим алып, бияктын Ошту көрүп бизде эме да, Ошту көргөн да бар, көрбөгөн да бар да. Анан көп мындай эмелер бар. Ошту көргүсү келген студенттер бар. Ошолор дагы келип көрөбүз деп кызыгып атышат да азыр ошода. Анан бияка деген Жети областтын бардыгынан келгенбиз. Бардыгы жакшы, буюрса бардыгынын условиясын түзүп берип, эч кандай проблемабыз жок. Биякта биздин жетишкендигибиз эмнеге жетиштик болгону биз окуулардан жетиштик. Биякта эжеке агайлар жакшы өтүшөт экен, жакшы билим беришет экен. Достордон таптык, бияктын эли аябай жөнөкөй келишет экен, аябай меймандос келишет экен да. Ошо бияктан жакшы достордон таптык. Мен Ош мамлекеттик университетинен көп нерсе жетише алдым деп айтсам болот. Мен бул жактан билим жаатында жана ошондой эле адамдардын адамгерчилигине чоң баа бердим деп айтсам дагы болот. Жана ошондой эле биздин бул жакта айткандай мед факультетинен учурдан пайдаланып бардык эжекелерге терең ыраазычылык айта кетсем болот. Себеби дегенде биздин эжекелер ушунчалык бизге абдан жакшы билим берди деп айтсам дагы болот. Жана ошондой эле учурдан пайдаланып мен билим берүү максатындагы бардык деканатка, ректоратка жана ошондой эле биздин Амиралиев Семете агайга да терең ыраазычылык билдиргим келип жатат. Жана ошондой эле биз бул жактан Ош мамлекеттик университетте мен билимге гана басым жасабасам, мен Ошмо дебат клубунун катарына кирдим деп айтсам дагы болот. Жана ошондой эле мен бул жактан тренинг өткөрдүм, мектептерге көрүп барып тренинг өткөрдүк. Бул жакта биз болсо дебат боюнча жана ошондой эле кесипти туура тандоо боюнча дагы семинар, форумдарды өткөрүп деп айтсам болот. Жана ошондой эле биз инфак жана ошондой билим билим факультеттерине дагы көптөгөн бир тренингдерди өткөрө алдык деп айтсам болот. Бул жакта мен эмне жетиштим? Мен бул Ошмо мамлекеттик университетинен мен биринчиден мыкты спикер, мыкты ырчы,
жана ошондой эле мыкты оратор номинациясынын ээси болгонго да жетиштим. Жана ошондой эле бул жактан көптөгөн лидерлерди, мынча айтканда, жаштар комитети жана ошондой эле башка Мериан жаштар комитети менен тааныштым деп айтсам болот. Көптөгөн досторду таптым. Менен бул жакта мен 1-курстан 4-курстар менен биргеликте окугандыгыма байланыштуу мен көп группалаштарды жана ошондой эле мыкты адамдар менен жолуга алдым деп айтсам болот. Адамдын көбүнчө мындай адамгерчиликтүү адамдар абдан көп жолуктурдум деп айтсам болот. Учурдан пайдаланып мен Ош мамлекеттик университетинин студенттерине дагы сөз айткым келип жатат. Жашоодо эч качан мындай артка кайтпаш керек. Окуу жана окуу деген нерсени көптөн сунуштап кетмекчимин. Жана ошондой эле биз бул жактан Ош менен абдан көп жетишкендикке жана ошондой билим жаатына абдан баа бергенибизге байланыштуу мен Ишеналы Арабаев атындагы студенттердин баардыгын ошол Ош мамлекеттик университетине бир семестр болсо дагы билим алуу жаатына чакыргым келип жатат деген айтып коеюн. Жана ошондой эле бүткүл областтарга, бүткүл башка райондордун бир университеттерине бардык студенттерди ошо Ош мамлекеттик университетин сунуштамакчымын. Учурда Ош мамлекеттик университетинде академиялык мобилдүүлүк эки багытта жүргүзүлүп келип атат. Тагыраак айтканда ички академиялык мобилдүүлүк. Биринчиси бул Ош декларациясынын алкагында биздин урматтуу ректорубуз Каныбек Абдубаситовичтин кемилгеси менен Ош декларациясы 2016 жылы 21 майда кабыл алынган. Ошол декларациянын негизинде 7 мамлекеттик университеттердин ортосунда бүгүнкү күндө академиялык мобилдүүлүк жемиштүү иштеп жатат. Ал эми экинчи ички академиялык мобилдүүлүктүн түрү бул эки тараптуу келишимдердин негизиндеги мобилдүүлүк. Статистикага басым жасай кетсек, учурда Ош мамлекеттик университетинин 60ка жакын студенти ички мобилдүүлүк боюнча Бишкек шаарда, ошондой эле Кыргызстандын 7 дубанындагы жогорку окуу жайларда билим алып атышат. 36 студент бүгүнкү күндө Ошмуга келип, ар кайсы адистиктер боюнча окуп, билим алышып, азыр эми жыйынтыктап, сессияларын тапшырып, кетүү алдында турушат. Ички мобилдүүлүк боюнча келген студенттерибизге биз жатаканаларды бекер берип атабыз. Окууларын бекер кылып жатабыз. Сессияларына адистиктерине карап бөлүштүрүп, группаларга кошуп, мыкты билим бергенге аракеттер болуп атат. Студенттерибиздин баары ыраазы келип окуп жатканына жана өздөрүнүн окуу жайларына барып, ушул мобилдүүлүктү өркүндөтүүгө салымыбызды кошолу, бул маалыматты жайылтабыз деп убадаларын берип атышат. Келечекте биз ушул академиялык мобилдүүлүктү санын өстүрүп, ар семестр сайын бир 200 адамды бизден чыгарып, бир 200ге жакын студентти бизге чакырып, ошол Кыргызстандын ички бүтүндүгүн чыңайлы деген аруу тилектерибиз бар.